Аламедин районунун Марамырдын айылы 1966 жылы түзүлгөн. Бул чакан аймакта ар кошкон эл, ар улуттун өкүлү ынтымактуу эл шалкак жашашат. Маселен, 20 жыл мурун Ош облусунан көчүп келип отурукташып калган Кутурмуш Султанов 20 жыл ичинде көз алдында өнүккөн айыл жөнүндө айтып берди. Ара бизде эч мындай бир жетишпеген жактары жок. Суубуз келен, суу болуп турат, иче турган суу, светибиз өчпөйт. Көчөлөрүбүздүн бардыгы асфальт. Эч жылай жерди баспайбыз биз эми. Көөл айыл өкмөттү көрдүм, баягы калдайгандын бардыгы эле канат эмес, дардайгандын бардыгы эле манас эмес. Көөл айыл жетекчилерин көрдүм, алардын көчөлөрү асфальттабек тургай, конторуна кирсең карандаш таба албайсың да, ушундай бир айыл өкмөттөрдү эле көрүп келдим. Азыр эми өзүм 1,80 чыгып атырам, 79-га. Эми эмгек тажрыйбам түзүк эле болсо керек. Көп эле жерди көрдүм. Бирок мындай жерди көргөнүм жок да кызым. Жакшы, аябай жакшы. Айылдын Мраморный аталып калышы да бекеринен эмес. Анткени элеттиктер багбанчылык менен алектенишип, дарбыздын түрүн эгишчү. Дал ошол дарбыздын Мраморный сорту айылды СССРге чейин тааныткан. Аксакалдар айтып калат, ушу Мрамор деген дарбыз даты болгон экен да, дарбыздын сорту. Анан уш жерге дарбыз эгилген экен, бир убактарда, будан бир 30 жыл, 40 жыл баштабы, же 50 жыл баштабы бир аксакалдар айтты. Ошо дарбыздын аты Мрамор болгон. Анан аябай чоң дарбыз болгон, аны Москвага алып барып выставкага койгон деп айтып калышат эле да. Ал дарбызды бир эл өкүлөрүнүн нар жак бер жагында болсо керек. Азыр деле ошону дарбыздын уругун өндүрсө болсо керек. Ал үчүн өтө күчтүү тажрыйбалуу специалисттер керек. Ошол үрөөнөн алып келиш керек, эгиш керек. Себеби Мрамордун шарты ошого ылайыктуу, кумдуу жер, ысык жер. Жогоруда сөз болгондой, элеттик элдер ынтымагы менен дагы өзгөчөлөнөт. Айылды көрктөндүрүү иштерине жашоочулар активдүү катышат. Мраморный айылы тазалыгы менен башка аймактарга үлгү. Себеби бул айылда муниципалдык ишкана ачылган. Ал жакта 15ге жакын тургундар айылдын тазалыгы, окуучуларды ар кандай сынактарга ташуу, арык тазалоо өңдүү бир катар иштерди алып барышат. Ишканада муктаж болгон бардык техниканын түрү бар. Биринчидеги турган бокстагы машинабыз таштанды чыгарган машина. Экинчидегибиз болсо балдарды ташыйбыз. Кошуна дагы бир айылыбыз бар, Расвет деген, ошондогу балдарды бияка мектепке ташып турабыз. Ташып жеткизип алып барып келебиз. Кийинкибиз дагы таштанды чыгарган машина, экинчи машинабыз. Кийин пожарный машина келет, ошого калтырылган бокс, андан кийин неме говновоз. Говновоздон кийин дагы спринтер, ал дагы балдарды ташыйбыз. Соревнованияга жанагындай овертга шаарга ташыган машинабыз. Андан кийин экскаватор турат. Кийинкисинде погрузчик мехлопата, таалда таштанды чыгаргангаларда. Бул айылда мисалы суу жарылып калат, или кандайдыр авариялар болот, ошолорду оңдойбуз, түздөйбүз. Таштанды чыгарабыз основной. Белгилей кетсек, муниципалдык ишкана коомдук иштерди гана аркылабастан элдин да жашоо шартын жеңилдетип, бекер көмөк көрсөтөт. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.